Акыйкаттык бардык жерде орнош керек. Кандай болгон күндө дагы таразынын ташы чындык тарапка ооп турганы жакшы эмеспи? Бирок бардык эле учурда биз ойлогондой боло бербейт. Эгерде бир көйгөйлүү маселе болсо, аны бир калыпка салуу бул юристтердин иши. Деги эле биздин коомчулукта юристтерге карата алардын ишеничи канчалык деңгээлде? Юристтердин жумушундагы кыйынчылыгы, кызыкчылыгы туурасында бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө сөз кылабыз, саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин көрсөтүүгө келген конокторду дагы студиябызга чакырып алып маекти баштайлы. Ал үчүн катар менен чакыра берсем, биздин укук коомдук фондунун жетекчиси Калича Өмүралиева, ошондой эле жактоочу Мира Токтомышева жана жактоочу Нуркыз Рахманкул бүгүн биздин студиябызда. Дейле коомубуздагы баягы юристтер, же болбосо жактоочулар менен учурдагы бир абалдар, же болбосо алардын жумушундагы кызыктуу окуялар жана кыйынчылыктар жөнүндө талкуу кылалы деп турабыз бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө. Анан алгач эле үчөөңүздөрдөн сурагым келип атат. Деги эле биз юрист дегенде биз эми баягы бир сот жаатындагы адам деп гана түшүнүшүбүз мүмкүн да. Бирок анын чечмелениши кандай? Коомдо, мамлекетте элдер бири-бири менен взаимоотношенияга кирет да. Анан кийин согушат, же үй талашат, же бала талашат. Ошонун баары правоотношения деп коет. Туура ошол правоотношенияны туура чечиш үчүн ушул юристтер бар. Бир тарапта адвокаттар чыгат, бир тарапта прокурорлор чыгат, обвинение кылганга. Ошо пирамиданын үстүндө соттор отурат. Ошолордун баары юристтер деп эсептелет да. Анан кийин дагы милиция деген юристтерибиз бар да, милициялар. Ошонун баары бир системага кирет. Ошол система биздин укуктарыбызды же коргойт, же башкалардын биз бирөөнүн укугун бузсак, ошолордун укугун коргойт. Ошондуктан бул системада аябай билимдүү, профессионалдуу кишилер иштеш керек да. Бирок азыр юристтер аябай көп. Юрфактар ар бир вузда өзүнчө эле юрфак бар. Региондордо карасак, ошол жакта дагы юрфактар бар. Юристтер көп, бирок сапаты аябай начар. Мисалы, биздин коомго юристтер керек да, себеби биз ушу юридический жагынан иштейбиз да. Демек Кыргызстан юридикалык жактан алысыраак дейсизби? Жок. Юристтердин деңгээли аябай төмөн. Баарын айтпаймын, но мындай жалпы алса төмөн. Мисалы, мен жумушка алайын дейм юристтерди. Жаш балдар, кыздар келет. Сураштырасың да, сен кайсы направленияда специализация болуп атасың, суроолорду бересиң. Элементарный, базовый билими жок да. Ошого таң каласың. Балким сиздер такшалган юристтер үйрөтүш керек аларды. Эми ал университеттен окуп келди, теориялык жакта кабыл алды, бирок практика жүзү сиздерде бар, сиздер үйрөтүшүңүздөр керек болбойбу? Жок, мен эч кимди үйрөтүшүм керек эмес. Себеби мен университет эмесмин. Алар билимди университеттен алыш керек. Анан кийин практикага барганда баары эле практикага барат да. Бирөө прокуратурага практикага барат, ошол жерде отурушат. Анан кийин эмнени үйрөнүп келди практикада, прокуратурада, сотко барсаң деп сураштыр. Тамак аш алып келмей, ошол болот, суу көтөрмөй, кагазды ташымай. Жактоочулук кесипти тандап алуу негизи эле баягы адамдын каалоосу болот, же болбосо башына түшкөн бир кыйынчылыктан улам бир нерсеге түрткү болот эмеспи да? Мен сизден сурагым келип атат, бул ушул жактоочулук кесипти аркалап калышыңызга эмне түрткү болду? Кызыгуу же кыйынчылыкпы? Мен кичинекей кезимде эле ойлочумун да, ошо адвокат болом деп элечи, ойноп жүргөндө эле балдарды, кыздарды уруп койсо эле ошолорду эле коргоп калчумун да. Ошондон эле башталып кетти деп ойлойм да. Анан кийин кыйынчылыктар көргөндөрдү эметкенге жардам бергим келчү. Ошондон кийин өзүмдүн кесипти мен өзүм каалоо менен тандагам. Өзүм кесибимди аябай жакшы көрөм. Иштегенде мен өзүм иштеп жумушумду аткарып атканда аракаттанам да. Мисалы, биякта азыр айтып кетпедиби, ар бир адвокаттар, юристтер бир профиль менен кечиш керек депчи. Анысы туура.
Прокурор окуусун окуганда прокурор эле болуп кетип атат, соттун окуулары окугандар сот болуп кетип атышат, адвокаттар адвокат болуп. Мисалы мен адвокат болгондон бери канча жылдан бери уже 20 жылдан ашып баратат, иштеп келе жатам. Туура айтат, жаңы келгендер теорияны эле алышат, практиканы алышпайт. Негизи окууну окутуп атканда тиякта практикада болгон окуялар болбойт да. ооба да. Ошон үчүн мен ойлойм да, ошо жанагы жаңы окуучулар окуп дипломду алгандан кийин жумушка киргенде аракет кылса, ошонун баары уланып кетет. Биз ошо көп иштегендер адвокаттар бизге келгендерди биз үйрөтөбүз, жаныбыз кабып жүрөбүз, үйрөтөбүз, көргөзөбүз, айтабыз. Анан кийин 1 жылдан кийин чымчыктай болуп бизден учуп кеткенден кийин ошондо деле бир 5-6 жыл, кеминде жакшы адвокат болуш үчүн 10 жыл иштеш керек. 10 жыл иштеп, бекер иштеп, ошого түрткү болуп, жанагы чабынып, урунуп эметкенден кийин, анан 10 жылдан кийин деп эсептейм да, адвокат уже адвокат деген ата коно тургандай адвокат болду деп ойлойм. Кесибиңиздин өзгөчөлүгү эмнеде жана сизге эмнеси менен өзгөчө жагат бул кесип? Мен биринчи суроого жооп берердин алдында бир эмени айтып коеюн. Юрист деп бул права деп которулат. Юрист деген сөз укук. Латынча алганда юст деген сөздөн алынган да. Ал эми юрист деген ким десе, укук боюнча иштеген толук ошо илим алган адисти айтат. Ал эми мен өзүмдүн кесибимдин өзгөчөлүгү, мен билбейм, эң биринчиден юридикалык жардам менен кайрылган адамдын ошонун бир маселесин ушундай бир оор көйгөймөлөр менен кайрылат. Ошол маселени чечүү болсо керек деп ойлойм. Анан мындан сырткары биз көп киши менен иштейбиз. Демек ар бир сизге кайрылган адамдын башынан өтүп аткан окуясы менен кызыктуу. Ошол окуя менен кызыктуу. Ар кандай окуялар же ошол окуяны чечүүнүн жолдору менен. Ошонусу менен кызык, ооба. Дал ушул адамдардын баягы окуясын чечип атканда өзүңүз дагы ошол адамдын кайгысын же болбосо сүйүнүчүн айтор жон териңиз менен сезип, анын ордуна өзүңүздү коюп, ушундай бир акыбалга түшөсүзбү? Албетте түшөбүз. Алар эң биринчиден бизге ушундай бир жардам менен, үмүт менен кайрылышат. Ошол үмүтүн баягы актап биз ошол проблемасын чечишибиз керек да, көйгөйүн чечип, аягына чыкканга аракет кылабыз. Ошол эле учурда ошол историянын баягы тарыхын ичине кирип кетебиз. Ичине кирип, кайгырып, мен эң башында жаңы иштеп баштаганда 10 жыл мурун даже ыйлаган күндөрүм болгон. Уктабай, кайгырып, ушундай болчумун да. Анан менче ушул эмес менен ооба, кийин уже көнүп калдым да. Сизди мен көбүнчө турак жай боюнча мыкты юрист деп билем да. Ушул жаатында көбүрөөк мындай иш алып барып, бирок мындан сырткары дагы кандай иш аракеттерди алып барасыз? Биздин фонд специализация болуп калдык, турак жай жана жер маселеси менен иштейбиз да. Бизге ошо жерди мыйзамсыз алып алгандардан ошо жалобалар түшөт. Анан кийин мисалы кызы энесинен үй талашып атат, же атасы аял күйөөсү талашып атат, мүлкү ошондойлор келишет да. Көпчүлүгү жанагы көп кабаттуу үйлөрдө жашаган тургундар келет, крышабызды алып алды, мэрия жерибизди алып алды, терезебиздин астына үй салып атышат деп ошондой көйгөй маселеси менен келишет да. Бирок трудовой спор менен дагы келип атышат, жардам берип койгула мени, жумуштан айдабейди, дагы башка маселелер менен келишет да. Айла жок, кет деп айта албайсың да, ошо сага келип суранып атса, биз ошолорго дагы жардам беребиз. Бизде ошондой биринчи ушундай бир процесс болгон. Небересине чоң апасы дарственный кылат. Ошо дарственный кылгандан кийин эле ал жаман мамиле кылган баштайт да. Анан кийин ошо бизге кайрылып, биз сотко берип, ошо дарственныйны жокко чыгарганбыз да. Бирок ошо аз десек, акыркы кезде ушундай проблемалар көп болуп атат да. Анан кийин жетим балдар
ушу проблемада. Мисалы эне атасы каза болду, опекунство же тайкесине же байкесине калат да эжелерине. Анан кийин ошо бир туугандары ушу баланын үйүн алып өздөрүнө жаздырып, анан кийин баланы детский домго берген, ушундай эмелер дагы проблемалар көбөйүп атат да. Мен сизди бир ар тараптуу жактоочу катары билем да. Бирок көбүнчө кандай иштер менен алектенесиз? Жактоо жатын. Эң биринчи жумушум менен башталганда жанагы киши өлтүргөндөн башталган. Анан ошо менен эле эметип кеттим да, ошо тарап менен эле убийство менен эле иштеп кеттим. Анан кийин ошондон кийин эле жана наркотик кошулду, анан изнасилование кошулду. Негизи мен ошо үч эме менен иштеп кетем да. Биринчи направленияларым ошо изнасилование, убийство и наркотики, сбыт наркотик. А так мындай келгенде башка иштер менен иштейм, уже стажым бар, көп эле гражданский деле иштерди алып кетем. Бияктагылар айтып атышат, адвокаттар бир тарапта кетиш керек депчи. Жок, бир адвокат бир тарап менен кете берсе, башка жумуштарды билбей калат. Ошон үчүн бүт законду билгенден кийин ошо мисалы мындай айта келгенде, мында азыр айтып кетпайбы, үй мүлкү депчи, ошо менен талаш болушат деп. А кээ бирлер өлтүрүп кетип атышат, анан ошол жерден анан чыгат. Киши өлтүрүү эмнеден башталды, эмне себептен башталды, анан үй мүлкүдөн башталат. Азыр ушундайлар көп болуп атпайбы? Ошон үчүн мен ойлойм да, адвокаттар бүт тарапты билиш керек деп. Сиз башкалардын өзгөчөлүктүндө оор маселени көбүрөөк карайт экенсиз да, эми наркотик боюнча киши өлтүрүү, зордуктоо маселеси кыйын эмеспи? Чарчабайсызбы? Ушунча жыл, 20 жылдан ашык ошондой маселе менен. Сиз мен азыр айтсам мактангандай болуп калам. Мисалы, мына 20 жылдан бери иштеп келатканым менен мен 15-16 кишини актадым. Актаганда дагы убийство менен актадым да. Биздин жана кандай айтсам, ачылбай калган убийстволор болгондо биздики кыргыздарда, орустарда, бүт жерде бар да, илип коюшат. Карапайым кишилерге, бомждорго ачылыш керек да. Анан кийин ошолорду канча жылдан бери мен айтып атпаймынбы, 10 жыл бекер иштедим өкмөткачы. Ошолордун баарын изилдеп, ар бир жана следствие кандай иштейт го, баарын тергеп. Мен да ошолордон баштадым да. Вот мен дагы адвокат, биз да адвокатпыз, бизде укугубуз бар, изилдегенгечи өзүбүзчө. Ошонун баарын экспертизадан баштайбыз. Мисалы, менде бир убийство болгон, двойное убийство депчи. Бир үйдөн 2 кишини өлтүрүп кеткен, атасы менен баласын. Анан кийин 3 күндөн кийин табышат да, ошо өлүктүчү үйдү бекитип кетишет, төшөккө жаткырып үстүн жаап кетип калышат. Ошол жерден мен ошол жака барып, мен иштеп баштаганда ошо кишини соттошуп, тигинде мындай деп эметип атышкан жерден уже ошо киши кирген, ошо киши эметкен деп, анан ошол жерде мен баштаганда ошондо мага аябай кызыктуу болду да. Биринчиден аякта жана тамеки тарткан окуркалар калып калыптыр, ошолордон экспертиза чыгарттырдым, бөтөлкөлөр калып калыптыр, ошол жерден чыгарттырдым. Анан кийим илинип турган жерден да ошо пластик чытап кеттир, ал жерден да башка кан чыкты, мен коргоп аткан баланыкы эмес болуп чыкты. Андан кийин да бир кызыктуу, вот эч ким ишенбейт, ошол жерде кошуналардан сураша келгенде ошондо ит бар болчу үйүндө. Ошолор орустар ит бакчу экен да, кичинекей ит бакчу. Анан кийин ошо кошуналардан сурайт да, вот өлтүрүп кетип атканда, могу кечинде өлтүрүп кетти, сиз бирдеме уктуңарбы деп кошуналардан сурайт да, ит аш үйдө турганда. Алар айтышат да, укпайбыз, но ошо үйгө башка кишилер тааныбаган киши келгенде үрчү деп айтчу да. Анан мен ошол жерден сурап калдым, ити кандай эле десе, айтчу да, ит үрүп калчу, кошуналар тааныбаган кишилер келгенде аябай үрчү депчи. А мен айтпайм, ошо күнү үрчү эле ит дегенде, жок дегенде, анан ошондо чыгып атпайбы. Бул бала тааныбаган бала болсо, үйгө келсе үрүп, ишке чыгарып же башка комнатага киргизип жаап койчу да. Анан ошентип изилдеп атып, акыркысы ошо ит жардам берип кетти да. Ошо тааныбаган эме деп. А мисалы башкалар ошо даже мелочь да карашпайт да. Жакшы кылчалар болсун. Келиңиз. Нурсижет, угушума караганда сиз көбүнчө жанагы акыркы учурларда баягы жөн жерден бир интернет баракчаларынан, соц тармактардан бирөөлөргө баягы жазылып койгон үчүн мусулмандар жөн жерден соттолуп атабыз деп, жана кайрылып, ыйлап калгандардын укугун коргойт деп болуп калдык. Мына ушулар боюнча айтып өтсөңүз. Практикамда көп кездешти мындай иштер. Азыркы учурда деле ушундай бир ишим бар. Анан бирок действительно ушул эме, туура вопрос. То есть мен бир мисал кылып айтайын да. Жаш бала
то есть экөө үйлөнүп атышат бир жаш кызга. Бирок ал кыз өзү хизбут тахрири мүчөсүндө экен да, бала билбейт, эч бир маалыматы жок. Дин боюнча бир аз түшүнүгү бар, ислам дини деп эле түшүнөт да. Анан бул эми баягы Фейсбукка киргизип, жубайы бир аз ислам дини боюнча бир аз маалыматтарды берген. Анан карап көрүп, плакаттарды, сүрөттөрдү көрүп, анан баягы ислам дини деп эле түшүнгөн да алчы. Анан класстарды басып, действительно ошондой болгон да. Анан басып чыгарып жүргөн, андан кийин уже аны действительно Facebook аркылуу кармалып атат да. Кармалып атат, бирок бул бала чындыгында баягы хизбут тахрир эмес да. Баягы түшүнүгү жок, ал боюнча дагычы ислам дини деп эле түшүнөт. Анан буну менен мен мисалы баягы мындай окуялар көп эле кездешет. Баягы хизбут тахрирлер дагы кайрылган күндөр болгон да. Өздөрү да кайрылган күндөр болгон. Же болбосо даже ошолор кайрылып, даже мени кошо үгүттөгөнгө аракет кылышкан да, ошол нерсеге киргенге деп ушундай случайлар болгон. Анан действительно хизбут тахрир эмес, түшүнүгү жок эле, бирок кандайдыр бир азгырык менен кирип кеткендер болгон, же болбосо вообще түшүнүгү жоктор дагы жөндөн жөлөк кармалып калгандар болгон. Же болбосо подстава болуп, үйүнө бир баракчаларды таштап коюп деле кармап. Мен ошол иликтеп көрдүм ушул маселе боюнчачы, жана шашылыш кайрылуу деп ыйлап кайрылгандарды баягы кылсам, көбүнчөсү баягы киришти, өздөрү бизде жок кагазды коюп коюшту, же болбосо уктап жаткан жерибизден басып киришти, документтерибизди алып бербей коюшту деп эле ыйлагандар болот да. Бул чындык бекен? Чындык болгон ушундай эле дагы бир ишти да бир жолу карагам. Тоже ушинтип кирип келишип, анан кирип келатканда кичинекей кызы көрүп калган, паластын астына коюп койгон да барактардычы. Ал баракчалар действительно буларга тиешелүү эмес, түшүнүгү да жок болгон. Анан мындай окуялар эми көп эле кездешип жатат. Кээ бир учурда даже баягы хизбут тахрир деп деле камалып кеткендер бар да. Ушундай жөн эле камалып деле кеткендер бар. Биздин кыргыз юристтерине карата коомчулуктун ой пикирлери кандай? Мына ушул суроого биз сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ошону көрөлү, андан кийин маекти улантабыз. Азыркы юристтер көп. Негизи көп эле бүткөндөн кийин өзүнүн эме спецтер менен иштеген юристтер көп эле жүрөт. Эми Кыргызстанда юристтерге жумуш деле таба албайт да азыр. Эми алар өзүнүн жумушун так аткарып билген эмелер болсо, ойдом. Биздин коомчулукта юристтер кандай иш алып жатышат? Азыр Көз карашыңызда. азыр юристтер мындай айтканда так эмес го дейм, өздөрүнүн ишин так аткарышпайт. Баары коррупция жолу менен дегендей. Биздин юристтер абдан мыкты юристтер бар да, ошо дагы өнүгүп жаткан юристтер бар. Ошол ден соолук баарына ар дайым кыргыз эли үчүн, кыргыз жери үчүн, эл жери үчүн иштеп жүрүшсүн болу. Юристтерге болгон көз карашым, алар эң негизгисинен ошол чечимди адилеттүү чыгарыш керек, адилеттүүлүккө жеткириш керек. Бир жумушту кылып атканда ошону же пара алып, кандайдыр бир бат эле жаап койбостон, анын түбүнө жетип, кандай окуя кандай болуп чейленишкен, кантип бүткөн, кандай кылганда адилеттүүлүккө жетебиз, кандай кылганда ошол элди ыраазы кыла алабыз, ошолор боюнча үстүнөн көбүрөөк иштеши керек. Ошол учурда юристтерибиз эң негизгиси мындай адамгерчиликтүү болуш керек, өзүнүн душасы жагынан мындай таза болуш керек да, ошондо өзү таза болсо, анан кийин башка бир адамдарга да жардам бере алат деп ойлойм. Адвокаттар эң негизгиси ошол жана айтып кеткендей эле адамгерчиликтүү болуш керек, адамга адам жардам бериши керек. Акча бул жерде акча эч кандай ролду ойнобогон адилеттүү адвокаттар көп болуш керек деп айтат элем. Ошондой эле ошо акчасы жок адам болуп атса дагы ушунчалык кыйналып, ал чындыкты ачыкка чыгара албай аткан болсо, ал адвокат анын ошол чындыкка адилеттүүлүккө жетүүсүнө жардам бериши керек. Бүгүнкү күндө коомчулуктагы иштеп аткан соттордун баардык сотторго мен ишене албайм. Себеп дегенде бул убакытка чейин Бакиевдин, Акаевдин заманында сотторда көргөнбүз. Эми бүгүнкү күндө Жээнбековдун убагында келип соттор бир аз ишти алдыга жылдыргандай сезилет да. Өзүм Ак Сокоязына катышкам. Анан бир дагы сот туура эмес чечим чыгарганда бүт
бир да жерде туура чечим чыккан эмес. Жогорку сотко чейин, жогорку дистанциянын баардык жерине барып кайрылганбыз. Андай чечимдерди биз туура чечимдерди уккан эмеспиз бүгүнкү күнгө чейинчи. Анан негизинен бул азыркы соттордун дагы дальше жакшы иштеп кетишине көзүм эле жетпейт. Же Текебаев чыгып, Текебаев деле келсин, баарын кыйратам деген Мадумаров келсин президент болупчу, иштеп кетпейт. Себеп деген алар чылаңышып алган да ошол коррупцияга. Анын үчүн соттор жакшы иштеш үчүн жанагы дин аалымдар кеңешинен ошол жактардын сотторду тандаш керек. Кудайдан коркот турган сотторду алып келиш керек. Ошондо соттор иштейт деп ойлойм да менчи. Ал эми деги эле укук коргоочулар жөнүндө эмне дейсиз? Жактоочулар. Андай адвокаттардын кереги деле жок негизи. Мамлекеттик адвокаттар булар независимый болушса да, адвокаттын баарычы мамлекетке баш көз карандысыз болушса, ошондо туура чечим чыгарышат да. Окуу жайларда юристтер көп чыгып атат, бирок ошолор жумуш орду менен камсыз болбой эле, мисалы 100%-nin кандайдыр бир 20 же 10% тааныш аркылуу болуп иштесин мүмкүн да. Азыркы юристтердин жумушуна бала эгетсек, көбүнчө азыр коррумпированная страна болот да. Акчаң көп болсо, ошол жака тартып коет да. Бирок мен ишенем, ушундай эме элдер дагы жаштар бар, ушундай акыйкатты чече турган. Албетте Кыргызстан өнүгүш үчүн күчтүү юристтер бизде көбөйсүн. Акыйкат үчүн күрөшсүн, коррупция үчүн күрөшсүн. Бизде Кыргызстанда коррупция көп болгондуктан. Ой пикир билдиресизби? Мен кыскача айтып коеюн. Баягы адвокаттар эчкимге көз каранды эмес, бир гана мыйзамга баш ийебиз да. Анан баягы айтып атпайбы, акча эчтеген чечпейт дейт туура. Мисалы менин өзүмдүн практикамда көп ушундай болот да, мисалы көп кайрылуулар болгон. Акчам жок депчи. Мисалы үчүн бир 60-тан ашып калган бир апа кайрылганда мага акчасы жок, 2000 сом пенсия алат. Анысы даже өзүнүн продуктусуна да жетпейт да. Анан үйүн талашып атышат да эмечи. Жолдошу каза болуп калган. Жолдошунун бир туугандары талашып жүрөт. Эч бир баягы кыргызча жашап келген эч бир документи жок. Андайлар азыр көп эле кездешип келатат да. Анан биз 5 жыл соттоштук ошол иш менен. 5 жыл бой Верховныйга эле канча жолу берип кеттик. Бирок апа мага төлөп берген жок. Мен абсолютно бекер иштедим ошол иш боюнчачы. Анан эң өкүнүчтүүсү, мен ошол иштин аягына чыккандан кийин анан апа каза болуп калды. Анан дагы бир нерсе, азыр ошо көрсөтүлгөн эме боюнча айта кетсем, баягы кыйынчылыктар көп кездешет экен да. Мисалы үчүн бизде көпчүлүк учурда жанагындай органдагы баягы оперлер менен, тергөөчүлөр менен көпчүлүк учурда бир карама каршылыктар болуп калат да. Анан мисалы үчүн баягы өзүмдүн эле практикамда да пытка боюнча бир иш карап калгамда, тоже баягы бала бир карган ата энеси бар, эч жерде иштебеген эле бала. Анан оперлер аны кармап алып, мойнуна бир 7 кылмыш делип койгон да. Анан бирөөсү алып барып алып үйүндө 1 ай болуп кулчулукка айландырган, иштетип жүргөн. Анан 1 айдан ал качып чыгат. Качып чыгаардын алдында мен буга чейин дагы баягы көкүйүп деп иштеп калдым да. Мамлекет төлөп берет биздин эмени, биз бекер иштешибиз керек да. Анан бул боюнча иштеп калдым. Мен ошол боюнча барып калып ошол балага кездешип калдым, таанышып. Анан ошондо сурасам, жетөн тең кылган эмесмин деди да. Хотя тергөөчү абдан аркы берки жагым өтө калып, кол коюп коюңузчу деп ушинтип суранып атты да. Анан мен албетте кол койгон жокмун. То есть ал баланын сурасам ушундай бир жерде кулчулукта жүргөнүн билдим да. Акырын бир кагазга телефон жазып берип койдум. Анан кийин качып чыкканда мага байланышты да. Мен ошол бала менен бир 3 жыл чалышып жүрдүм. Акча төлөгөн жок, но государстводан бир эмесин таап, Абдрасулова деп балким уксаңыздар керек, пытка боюнча иштешет. Ошолор аркылуу бир каражаттарды эметип беришти, мага албетте төлөп беришти. Ошол менен иштеп жүрдүм. Анан эң акырына жетип, мен 7 эпизоддун баардыгын жоюп, уже актагандан кийин ошол бала бир оперлерге кайра сатылып кетти да. Ушундай бир кыйынчылыктар болот. Дейле коомчулуктун юристтерге болгон ишеними канчалык деңгээлде?
мисалы сотторго опрос кылганда уровень доверия аябай төмөн. Милицияны айтпай эле коелук, ар бир жылы эми соцопрос өткөрүп атышат, уровень доверия к органам милиции. Ал дагы төмөн. Салыштырса да болот, мисалы Ошто кандай уровень доверия, Бишкекте кандай, Бишкектин ичиндеги райондордун РОВД кандай уровень доверия. Адвокаттарга деле ишеним жок. Себеби бизге көп кишилер келет, соттошуп, адвокаттарды чоң акчага алып, анан кийин утулуп бизге келишет да, ушундай. Биз изилдесек, адвокатский каталар. Ошол ката жок болсо, жакшы иш болмок да. Ошондой дагы бар. Анан кийин бул жерде азыр айтылып кетти, көз карандык. Юристтер көз карандык боло алабы? Боло албайт. Мисалы, де юре адвокаттар көз карандык, сот супер көз карандык, туурабы? Прокурорлордун үстүндө эч ким деле турбаш керек. Баары көз карандык жазылуу мыйзам негизинде. Бирок де факто ал жок. Өзүңөр көрүп атасыңар да, телефонный право менен пайдаланышат, акча аябай көп иштерди бузат. Ошондуктан мен ойлоймун, бул жерде юристтердин биринчи аябай деңгээли профессионалдуу болуш керек, профессия жагынан. Анан кийин ич дүйнөсү таза болуш керек. Жакшы кеңештер менен алабыз. Талашуу бүгүнкү биздин конокторго да коомчулуктан бир нече суроолор келген. Жооп алганга аракет кылалы. Кыска нуска жакшы жооп берүүгө аракет кылыңыздар. Суроолор көбүрөөк. Юристтерсиз же болбосо укук коргоочу адвокаттарсыз коомчулукта көйгөйлүү маселе оңой чечилиши мүмкүнбү? Жок. Себеп? Сөзсүз түрдө жактоочу болуш керекпи, жалдаш керекпи? Увы, ошондой болуш керек. Себеби азыр бир институтту киргизди, медиация деп коет. Ал сотко чейин эле чечмей да, ошо конфликтный ситуацияларды. Бирок ал дагы юридический жагынан билимдүү болуш керек да. Ошондуктан бул институттарды эмне үчүн киргизип атат? Эл киши бири менен конфликт болбосо, жаран менен бийлик менен конфликт болбосо, бул институттар да керек эмес болду. Мурда аксакалдар соту деп чечишчү. Азыр атайын сот иштейт эмеспи? Эми айтсаңыздар, кимиси так маселени чече алышкан дейт? Мурун аксакал соттор аябай чоң деңгээлде болчу да. Коомдо өздөрүнүн авторитети бар болчу. Азыр мыйзам негизинде аксакал соттор бар. Бирок ошол коомдо кандай ролду аткарат, ошондой практика аябай ар түрлүү да. Кээ бирлер таптакыр иштебейт, аларга ишеним жок. Келиңиз, Мира эже, сизге. Адвокаттар көбүнчө кайсыл учурда соттон утуласыздар? Мыйзамга эмне өзгөртүү киргизсе дейсиздер? Если ушу жанагы иш карап аткан иш мыйзамга жарашпаса, кээ бирлер эле жөн эле берип эле коркутуп, мындай жакындагыларын сотко берем коркутам деп эле дегенде, ошондо мыйзамды кээ бирде адвокаттар алып алышып утулуп калышат. А мыйзамдын чегинде болсо адвокат утуп алат. Утулбайт, Утулбайт. Күнөөлүү адамды куткарган учурдан кийинки сиздин абалыңыз дейт. Ошо эрекени мен билем, жакшы көрөм да. Мисалы, ошо адвокат болуп иштеп сотто билесиңер да, ар кандай болот да. Анан кийин чечим чыккандан кийин ошо акталган киши эшикке чыкканда, туугандар ошо баланы кучактап калышат, эжейни кучактап калышат, ыйлап эле сүйүнүп элечи. Адвокат ошол жерде маалда 5-10 мүнөткө унутуп калышат да. Ошо жана бала чыккан баланы эле сүйүнүп эле кучакташып. Мен ошол маалда акырын кетип калганын жакшы көрөм да. Эмне деген себеби? Мен өз жумушумду аткардым. Болду. Чыгарып бердим. Чындыгында эле күнөөлүү адамды куткарган учуруңуз болгонбу? Сиздин жумушуңузда куткардыңыз. Болгонбу? Кандай окуяны? Болгон, бирок бул бир айтыш, жооп бериш кыйын, кандайдыр бир
баягы практика жүзүндө айтып берейин десем, баягы практикаман өткөнү менен айтайын десем, бирок адвокатский тайнабыз бар да. Андан кийин ошол себептен азыр кандайдыр туура болобу, туура эмес болуп калат го деп атам. Жакшы. Атап болгон. Жумушуңуздун кыйынчылыгы эмнеде? Тергөөчү прокурорлордун ошол жерде баягы бизге көп жолтоо кылышат. Мыйзамдан тышкаркы нерселерди кылышат. Көпчүлүк учурда. Мен ачыгын эле айтсамчы. Анан дагы бир нерсе. Баягы азыр эле бир өтпөдү ушул суроо, соттон эмне болгондо кандай учурду утулуп каласыңар депчи. Иногда сотту сатып да алышат. Болот, мындай учур көп эле болот. Көп эле кездешкем. Мисалы мен жашырбайм. Ошол учурда албетте биз утулабыз. Себеп дегенде биз тарапка чечилбейт, тиги тарапка чечилип кетип атат да. Болот да. Учурда ар бир нерсе акча менен чечилет дейт. Акча үчүн иштейсиздерби же бекер деле иштеп койгон учуруңуз болгонбу дейт сизге? Эми биз адвокат эмеспиз да, ошондуктан мүмкүнчүлүк болсо биз бекер эметчүбүз, жардам берчүбүз. Бирок азыр кичине система өзгөрдү, проект жок. Ошондуктан биздин юристтер акча алып эле иштешет. Мен ойлоймун, акча алыш керек. Себеби бекер жазап берсең бааланбайт экен. Биз канча кишилерге бекер эле ушу 3-4 жыл чуркап жүрүп, жардам берип жеңсек, анан кийин дагы бизди күнөөлөгөн күндөр бар болду да, айтып атпайбы? Ошондуктан төлөгөндө өздөрүнүн акчасын баалайт экен киши. Кээ бир кездер бар, бекер иштеп бергенге мындай туура жол. Себеби 60-70-те кемпирден эмне аласың пенсиядан башка? Же инвалидтер келет, азыр бир ушу сокур жана инвалидтерди коргоп атабыз. Таң каласың, алардан эмне алыш керек? Бирок алар байкуштар, же бизди тыштабагыла, биз силерге акча чогултуп беребиз деп ушу өздөрү айтышат да. Себеби түшүнүп атат, адвокаттар, үй бүлөсү бар да, өзүнүн дагы жанын багыш керек да. Кээ бир адвокаттар бар, мисалы правоохранительный органдардан 45 жылда чыгат да пенсия, анан кийин ошолор юридический образование бар да, ошолор адвокат болуп иштейт. Ошолорду көргөндө кээ бирлерин ыйлаган келет да, ушу адвокат болбой эле койсо болмок. Анан кийин азыр ушу адвокатуранын мыйзамдары өзгөрүп атат. Мен ойлоймун, лицензирование аябай катуу болуш керек да. Ушундай деңгээли аябай төмөн, профессиональный билимдери аз болгондорду адвокатурага киргизбеш керек. Жакшы, келиңиздер, мен сурай берейин, анан бул жактын суроолоруна кезек берели. Деги эле сиздер баягы иштеп атасыздар канча жылдан бери, ар кандай адамдар менен кезигип каласыздар, коркутуулар болбойбу? Өзгөчө эркек баягы жактоочулар болсо дагы баш бербей кете бериши мүмкүн го. Ушунча жыл аял заты болуп туруп, ушундай оор иштерди алып барууда сизге коркутуулар болобу? Ансыз болбойт. Албетте болот. Эмне кыласыз ошол учурда? Кандай боласыз? Өзүң коркуп, коркконуңду көргөзсөң, анда эчтеке кыла албай каласың. Но негизи сактаныш керек. Бизде адвокатурада айтышат, адвокаттар жашаган жериңерди көбүрөөк алмаштырып тургула депчи. Биз ошого аракет кылабыз алмаштырганга. Мындай негизи болот. Азыр деле угуп кетип атпайбы, өлтүрүп кетип атышат, атып кетип атышат, сабап кетип атышат. Коркутупчу. Адвокат жакшы иштеп келатканда, теги тарап жеңилип баратканда ошондой болушат. Али жок. Анан кийин корком. Но мен өзүм кесебимди жакшы көрөм. Ушунчалык тырышчак экенсиз, келиңиз. Суроо. Саламатсыздарбы, урматтуу жактоочу эжекелер. Биринчиден ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ушундай элдин жүгүн көтөрүп, элдин маселесин чечип келатканыңарга силерге рахмат. Анан дагы бул жерде Нургыз эже сизге суроо бергим келип атат да. Сиз жана айтып кетпедиңизби? Сотторду кээ бир убактарда акча менен сатып алган күндөрдө кездешет депчи. Биз билебиз, негизи мыйзам боюнча сотторго жанагы текшерип аларды же болбосо кармап ушундай кылууга болбойт да өзү, мыйзам боюнча. Эмне үчүн болбойт? Ал иш үстүндө кармалышы керек да соттор. Негизи болот, бирок бул нерсенин баары жашыруун болуп кетет болуш керек да, по-моему. Потому что деген баягы биз утчу жерде туруп калабыз да. Анан
андайын уже билинип калат да, сотто сатып алганын, уже тиги тараптардын ачык сүйлөп айткандарынан ошондон билебиз да. Демек бул нерсе сатып сот алганбыз бүткөндөн деп. Же кийин болбосо билип кандайдыр каласыздар. бир тааныштыгын салып коюшат. Ушундай да. Тааныш болсо да чечип коюшат экен да. Ушундай жагдайлар көп кездешет да. Ушундай жагдайлар болгондо кандай чараларды колдоносуздар? Мисал үчүн мен лично ачык эле жазам. Ачык эле жазам. Соц тармактарга. Жок, соц тармактарга эмес, жогорку органдарга мисал үчүн жазам, кайрылам, ачык эле. Сатып алганын, сатканын, сатып алыптыр деп эле жазам мисал үчүн. Бирок, к сожалению, каралбай калат көпчүлүк, Дагы бардыгыңыздарга ошо суроо бергим келип атат. Бизде ошол сотторду тандап ала турган атайын кеңеш түзүлгөн, сот реформасы боюнчачы. Анан ошонун негизинде анан сотторду тандап алып жатышпайбы? Анан азыркы учурда ушул сот системасында кандайдыр бир өзгөрүш барбы? Атамбаевдин убагында өзгөрүш деле болгон эмес деп жаңы эле дагы карапайым элден келген сурамжылоодо айтып атпайбы? Азыр балким Жээнбековдун учурунда ушундай жылуулар болуп атат, алдыга жылуулар депчи. Сиздердин ошол тармактагы адис катары сот системасында кандайдыр бир өзгөрүү барбы? Мен ушуну мисалы мен айткым келет да. Атамбаев убакта соттор ошондой эле алмашып башташкан. Атамбаев маалда уже ошо жанагы пара берип аткан кишилер кармалып башталган. Атамбаев кеткенден кийин ушинтип айтып атышат да, мына Атамбаев барда мындай тигиндей мындай депчи кеткен кишини жамандабаш керек. Мисалы мен Атамбаевди колдойм. Атамбаевдин политикасы мага жакчу, чынында келгендечи. Мен айтпайм тиги жаман иштеди, бу жаман иштеди деп айта албайм, но Атамбаев иштеген мага аябай жакты да. Мен мисалы если ошол маалда Атамбаев кайра президенттикке шайланса, мен колдомокмун да Атамбаевди. Ошол маалда эле уже баары ошол жерден эле башталган. Мисалы ошо Атамбаевдин жумушун азыр Жээнбеков алып кетип баратат. Ошондой эле сотторду алмаштырып эле, ошондой эле окутуп эле, ошентип эле азыр деле кармалып атат кишилерчи. Деги эле ушул кесибиңерде мындай учур болду беле, бир мындай таштап салайын, туура эмес тандап алыптырмын, же болбосо ушундай бир өкүнгөн учурлар болду беле? Анан ушул үй бүлө мүчөлөрүңөрдөн балдарыңыздар же кыздарыңыздарга ушул кесипти тандаса макул иштеп кет деп мүмкүнчүлүк берет белеңер же жок, мен уже муну көрдүм, болбойт экен деп артка тартат белеңиздер? Ошо суроолор мага көп келет да. Мисалы айтышат да, мына мен өзүм 3 балам бар. 3 тең эркек. Анан кийин кесибин тарткан табышка, кесипти окуп башташканда адвокат болбойбуз эле чыгышты. Көрүшөт, кыйналганымды кандай десем, мен жанымда жүрүшүп, мен кээ бирде жаныма алып алам, кээ бирде корккондо, эметкенде көрүшөт. Аны айтышат, жок, мындай кесип тандабайсың. Бирок болом десе колдойт белеңиз? Болом десе мен колдомокмун. Мен өзүм опытым бар, профессиям билем өзүмдүкү. Мен колдоп кетмекмин, жардам бермекмин. Калич эже, айтсаңыз, ошол карапайым эл негизи Кыргызстандын калкынын басымдуу бөлүгүн карапайым эл, айылдын эли түзөт, Анан ошол карапайым элдер же болбосо баягы өзүнүн турмуштук түйшүк менен жүрүп, сиздер турак жай маселеси боюнча ошол бир багытта кетип калганбызды деп айтпайсызбы? Ошол багыт менен иштейбиз депчи. Анан жакында эле бир окуя болгон, менин бир тааныштарым эле да. Анан 20 жылдан бери ошол үйдө жашашат. Бир үйдө жашашат, анан Токмок шаарында да бул. Анан 20 жылдан кийин эле ошол үйдү саткан адам, 20 жыл мурун саткан адам доверенность жазып берген экен. Бирок ошол бойдон кызыл китебин алып, ушундай документтештирип алган эмес экен да үйдү. Анан 20 жылдан кийин келип тигилер болсо үйдү алып коюшуптур. Кандайдыр бир себептер менен алар өздөрүнүн укуктарын коргой албай, ошол үйдөн чыгып кетүүгө мажбур болушту да. Анан ушул убакта элдер кандай багытты таап кетсе болот да, ошол иштен бир чыгуунун жолу бар беле? Алар үйүн алып кала алат беле ошол убакта? Биздин Кыргызстанда бир кыргызчылык деген понятие бар да. Ай боло берет. Кагаз доверенность менен эле жашай берем деп 20 жылдын ичинде ошол барып документтерин регистрация кылбаган киши ушундай деңгээлге түшөт. Ошондуктан мен ойлоймун, биринчи мамлекеттин обязанности элге юридический просвещениени кылыш керек. ОТРКда ырларды эле гана
эметпей ушундай роликтерди эметиш керек. Силер үйдү эметип атканда моундай регистрация кылып алгыла, моундай документ алыш керек, бирдеме алып атканда моундай туура документ кылгыла, госрегистрге барып баарын эметиш керек. Мыйзамды сыйлабагандык да бул. Эми мыйзам жазып турбайбы? Сен үй алсаң, барып ошол үйдү регистрациядан өткөзүп, өзүнүн документин ал деген мыйзам бар. Биз жүрө беребиз да, эчтек эмес. Машинени да эренсиз менен алып, анан 3 жылдан келип, мен племяннигимден мурунку хозяин машинесин алып алдык. Биз эчтеке кыла алган жокпуз. Кыскачараак ошону ала алат беле үйүн? Кайра? Документ жок болсо жок. Анда мындай кылалы, дал ушул сиздерге кыскача болсун, 10 секундтан жооп бериңизчи. Ушул убакка чейин келип кандай ийгиликке жетиштиңиз? Ушул кесибиңиздин аркасы менен. Генеральный прокуратурадан 5 искти утуп алганбыз. Жакшы, кол жабуулар болсун, келиңиз. Мереже? Мени эл баалаш керек, мен өзүмдү байлай албайм. Деңгээликке жеткендерим бар, ошон үчүн мага элдер көп кайрылышат, суранышат. Ошо эле эл ушу менен эле менен. Элдин колдоосу сиз үчүн чоң ийгилик. Элдин колдоосу. Кол жабуулар болсун, келиңиз. Кыргызча? Мен деле көп ийгиликтерге жетиштим деп айта алам. 10 жыл деле аздык экен адвокаттык тажрыйба алгач, бирок 10 жылдын ичинде деле көп сыйлыктарга ээ болдум, грамоталарды алгам. И ошол эле учурда мага кайрылган жарандар да көп. Балким биздин ушундай бир укугу тепселенген, жогоруда Калче эже айткандай кыргызчылык кылып коюп, же болбосо биздин мыйзамдын жол жобосуна көп маани бербегендиктен дагы балким кыргыз жарандардын көбүрөөк укугу тепселенеби деп да ойлойм да. Мына ошолорго дагы кайрылуу иретинде өзүңүздөрдүн баягы юридикалык көз караш менен көрсөтүүнү жыйынтыктай өтсөңүздөр. Эң биринчиден мен эмне деп айтам? Ар бир адам өзүнүн укугун билиш керек. Ошол укук милдетин так билип окуп алса, мындай кыйынчылыктарга учурбайт эле да. Анан ал эми жанакы эч бир документи жок деп атпайбы? Жол тапса болот. Жарандык иште жол абдан көп. Билбейм, балким мен өзүмдүн практикамда болгон, мындай учурлар көп кездешкен, мен утуп чыккан күндөрүм болгон. Эч бир документи жок болуп дагы кайрылгандар болгон, болот болчу алып калганга. Ал эми буга эми иштеш керек, аракет кылса болот, көп нерсени чугуп чыкса болот. Анан эмне дейм, ошо ар бир адам өзүнүн укугун так билип, милдеттерин билип алса, мындай эмеге учурабайт. Талап дебейсизби? Азыр эле айтып кетпедиби? Укук жана укук. Интернет бар. Кичине, хотя интернеттен кичине окуп алып, кичине өзүңдүн укугуңду билсең, укугуңду жөнүндө сүйлөсө, башка кишилер ошо мыйзамды билет экен деп ушу кичине тартынып башташат. Ооба. Ошон үчүн жаштарга өзүлөрү юридикалык окууларын окуп алсаңар деле, интернетти ачып өзүң укугуңарды билип алсаңар эле, көп нерсеге жетесиңер. Туура, келиңиз. Мамлекетте жалпы жарандар укугун, өзүнүн укугун билбесе, бийлик коррупцияга малынат. Себеби биз билебиз өзүбүздүн укугубузду. Ошондуктан кандай коргош керек дагы билебиз да. Биз менен башкача сүйлөшөт. Ама ондай жөнөкөй киши, иштеке билбеген киши келгенде бийлик кандай алар менен сүйлөшөт? Киши да катары көрбөйт да. Ошондуктан биринчиден ар бир Кыргызстандын жараны өзүнүн достоинствосын билиш керек да, анан кийин укугун. Эч ким өзүнүн укугун тепселтирбеш керек да. Жакшы. Бийликке. Өзгөчө деп коебузбу? Ушул менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.